кайрадан Изат Артыков 188. Кызытма чуусу Кыргызстанды айланып өтпөдү. Айрыкча оор атлетика көйгөйдүн чордунун айланган. Изат Артыков допинг колдонду деп Рио Олимп оюндарында өткөн колоо байгесинен ажыратылганы чоң көйгөйлөргө жем таштады. Бирок спортчунун кызытма колдонгондугун оор атлетика федерациясы четке кагууда. Изат канынан кызытма табылган биринчи спортчу эмес. 2003-жылы дүйнөлүк допингге каршы уюмдун кодекси ишке киргенден тартып, Артыковду кошпогондо 7 оор атлетчи тыюу салынган препараттарды колдонгондугу үчүн спорттон четтетилген. 2003-жылдан 2016-жылга чейин төмөндөгү оор атлетчилер кызытма колдонгондугу үчүн спорттон четтетилген. Митал Шарипов 2004-жылдан өмүрүнүн аягына чейин. Эрзат Осмоналиев 2007-жылы. Руслан Капаев 2009-жылы. Султан Молдодосов 2008-жылдан 2010-жылга чейин. Мискандер Момбеков 2009-жылдан 2011-жылга чейин. Сергей Долголев 2013-жылдан 2015-жылга чейин. Алексей Долголев 2 ирет 2013-жылдан 2015-жылга чейин. 2016-жылдан кайра 2024-жылга чейин дисквалификацияланды. Тизмедеги эки спортчу Сергей Долголев менен Алексей Долголев бир спортчу экени айтылып, мелдештерге катышуу үчүн аты жөнүн өзгөртүп алган деген ой. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигинин кезектеги отурумунда ортого салынды. Муну тыкыр иликтөө үчүн комиссия түзүлөт. Бизде эң негизги бул адамдын ден соолугу. Адамдын ден соолугу эч кандай акча менен, мамлекеттин аброюн эч кандай медаль менен эч ким сатып албайт, эч ким уруксат берген эмес. Өкмөт аркылуу сунуш киргизели деп атабыз. Кылмыш мыйзам кодексине ушул допингти спортсмендерге берген кызматкерлер, машыктыруучулардын жоопкерчилиги боюнча кылмыш кодексинин чегинде каралсын деген. Бул дүйнөлүк практика. Отурумдун жүрүшүндө коллегия мүчөлөрү оор атлетика федерациясынын ишин катуу сындады. Машыктыруучулар спортчулардын ден соолугун, келечегин ойлой туруп, түрдүү дары-дармектерди колдонууда деген сөздөрдү айтылды. Буга жоопкер катары спорттун олимпиадалык түрү боюнча дирекциянын жетекчиси Назирдин Акылбековго сөгүш жарыяланып, башкы машыктыруучу Үсөнкан Майназаров өз эрки менен кызматтан кетээрин билдирди. Мен 20 жыл башкы машыктыруучу болуп иштеп келгем. 20 жылдан бери бул ичара федерациянын ичинде чечилген иш болчу. Бул эч кандай өкмөткө зыянын тийгизбей, эгер бала кармалып калса, штрафын федерация төлөп, баарын жаап турганбыз. Бул бизде бир гана биз Кыргызстанда бул маселе көтөрүлгөн жок. Бул дүйнө жүзүндө болуп аткан нерсе. Допинг көйгөйү өлкөдөгү атайын лабораториялардын жоктугунан келип чыкканы айтылууда. Машыктыруучулардын пикиринде жада калса тыюу салынбаган препараттар деле кызытма болуп калышы ыктымал. Отурумда маалым болгондой, Рио Олимп оюндарына даярдануу үчүн оор атлетика федерациясына 4 жыл аралыгында 21 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Кийинки олимпиадага даярдык башталган учурда мынтип курама машыктыруучусуз калды. Эми спортчулар 2017-жылдын январынан тартып эл аралык мелдештерге катыша албайт. Биз фармакология, биз витаминизация чоң спортко келиш очень кыйын. Ушул деңгээлге жеттик. Азия чемпиону болдук. Эми олимпиаданын багынтыралы Кыргыз элинин сүйүнтөлү деп мондай чоң иш кылып, цел менен иш кылганбыз да. Эми целибиз жок болсо, жана башка вид спортторго ошо эле келе берсек болот эле деп. Болбой калды. Мамлекет кичинекей каржылоо кылды деп коюп. Изат Артыковдун иши Лазанада каралып 4 айдан бери же эмете албай жатты, доказать албай жатты. Бул күч бербей турган эмекен препарат. Муну можно дисквалификациялать или нельзя деп эметип атат да. Эми Долголев боюнча биз бүт каражаттар чогулуп туруп, штрафын төлөп, федерациянын кайта алдыга жүргүзөлү деп ошондо болуп келет. Эл аралык допингге каршы уюму жыл сайын тыюу салынган препараттардын санын көбөйтүп, тим болбостон жазага тартууну да күчөтүүдө. Буга өз учурунда көңүл буруп, алды алынса Изатка байланышкан чыр болмок эмес. Канткен күндө да шалаакылыктын айынан спортчунун жана бүтүндөй өлкөнүн кадыр баркы түшүүдө. Гүлжан Турдубаева, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек.